Жыл соңында өлкөдө, анын ичинде облус аймагында эпидемиологиялык абал турукташып, илдетке чалдыккандардын саны төмөндөп, кызыл зонада жаткан бейтаптардын саны азайган. Тилекке каршы жаңырган жылдын башынан баштап коронавируска чалдыккандардын саны кескин түрдө жогорулап бара жатат. Мындан улам дарыгерлер коңгуроо кагып, андан сактануунун мурда айтылып келген жолдорун аткарууга чакырышат. Эң негизги, оорусаңыз, өзүңүздүн дене табыңыз көтөрүлүп неметип турса, эч учурда мындайда коллективке барбай эле коюңуз. Анан көрүү мындайда баягы өзүңүздүн жетекчилигиңизге чалып, мен ооруп атам, үйдө калганым эле туурагы, анткени жаныңыздагы коллегалар дагы ооруп калышы ыктымал. Анан кийин, эгерде жок, сиз дене табыңыз жакшынакай өзүңүздү жакшы сезип атсаңыз, анда колуңузду таза жууп жүрүңүз. Албетте бет кап режими кайрадан катуу сакталышы керек. Анан кийин ошондой эле социалдык дистанцияны кармоо керек. Бүгүн Талас облусунда 7 адамдан илдет табылды. Алардын көпчүлүгүндө оорунун белгилери байкалбастан эле өтүп жатат. Мындан улам эл көп чалдыккан жерлерде көп болбой, бет кап тагынуу режимин сактап, колду бат-баттан жууп туруу зарылчылыгы турат. Ал эми оорудан сактануунун дагы бир жолу бул эмдөөдөн өтүү. Анткени азыркы мезгилде вакцинанын 5 түрү бар жана ал жетиштүү көлөмдө, акысыз сайылат. Келгендердин выборун өзүнө коебуз, кайсысын алабыз десе, ошону салып берип атабыз. Азыр көбүнчө Россияга кетебиз деп жаш балдар прививканы алып кетип атышат да. Анан кийин биз уже 3-чү, 4-чү ревакцинация дозасын жасап атабыз. Ага мынакей бүгүнкү күндө уже медиктер, милициялар ушулар келип алышы керек. Медиктер алып башташты уже 3-чү дозаны. Анан 3-чү доза, анан кийин 21 күндөн кийин кайра 4-чү дозасын салып атабыз. Элдин келгени жакшы эле, азырынча жакшы болуп атат. Элдин мнениясын утканда көбү мындай да, мен алгам, оорудум бирок жеңил өттү. Мен алыш керек деп мен айтып атам балдарыма. Мен балдарымды да ичитип келем деген ата-энелер болуп атат. Жаңырган жылдагы эс алуулардан соң эмдөө алгандардын саны жандана баштагандыгын дарыгерлер билдиришүүдө. Облус боюнча белгиленген план боюнча калктын 70%, башкача айтканда 92.209 адам эмделиши керек. Биздин населениянын 70% мына ушунча адамды түзөт. Ушунун баарын жеткенде ошо коллективдүү иммунитет пайда болот деген мындайда расчеттор бар болчу. Анан кийин бүгүнкү күндө мынакей биринчи доза Талас облусу боюнча 70%га жеттик, экинчи доза менен 63%га жеттик. Бул республикада эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири болуп эсептелет. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча январь айында оорунун 4-чү толкуну болоору божомолдонгон. Муну менен катар Европада аныкталган омикрон штаммынын өлкөдө катталуу коркунучу да бар экени айтылып келет. Мындан улам азыркы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жарандар акысыз эмдөөнү алып, саламаттыгын жугуштуу илдеттен сакташы өтө маанилүү. Рахат Бишалиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас шаары.